Адам жашоосунда эки нерсени туура тандаш керек деп айтылат. Биринчиси өмүрлүк жолдош, экинчиси сени өмүр бою коштоп жүрө турган кесип. Жаратканга чексиз шүгүр. Мен дүйнөдөгү миңдеген кесиптердин ичинен эң ардактуусу болгон мугалим болуп калганым кандай бакыт. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Исмайыл кызы Оксана. Сузак районуна караштуу номер 13 Акматалы Базаров атындагы орто жалпы билим берүүчү мектеби мекемесинде информатика мугалими болуп эмгектенем. Өзүм 1997 жылдын 15 сентябрында Базаркоргон шаарына караштуу Акман айылында мугалимдердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келгенмин. Жерим кооз, абам таза суу мүрөк, дем берет, демөөр болуп кайран күлөп, теңир тоом, тулку боюм, денем болсо, акманым, аккан каным, соккон жүрөк. Атак даңкы элге тараган, мыкты, чыгаан инсандарды окуткан, билимге суугарган. Акман айылындагы Бекмамат Осмонов атындагы номер 6 орто жалпы билим берүү уюму мекемеси агартуунун алтын босогосу. Бул мектепте менин ата-энем 40 жылдан бери эмгектенип келишет. Башталгыч классты апам Калдосова Чолпон Айжаныбековна, биринчи мугалимим катарында классташтарым менен кошо А тамгасын үйрөтүп, дүйнө таанымымды жогорулатууга багыт берген. Мыкты мугалимдердин колунда билим алып жатып, көптөгөн ийгиликтерди багындырып, 2014 жылы мектебим менен кош айтыштым. Билимимди жогорку окуу жайда улантууну чечип, Жалалбад мамлекеттик университетинин педагогика жана маалымат технологиялар факультетинде информатика багытында окудум. Университетте да көптөгөн жетишкендиктерге жетүү менен окуп жатып, 2017 жылы Орто Азия айылына келин болуп келип калдым. Окуумду 2018 жылы ийгиликтүү аяктап, турмуш жолумду уланттым. Мугалим болуу менин балалыктагы кыялым болчу. Бул кыялымдын пайда болушуна ата-энемдин окуучуларга кылган жылуу мамилеси жана эл керегине жараган инсан экендиктерин көрүү мага түрткү болгон. Балалыктагы кыялымды 2020 жылы Орто Азия айылындагы Акматалы Базаров атындагы орто жалпы билим берүүчү мектеби мекемесинде жумушка орношуу менен ишке ашырдым. Бул мектептин мугалимдери, окуучулары, деги эле аурасы мага абдан жакты. Учурда кесиптештерим менен эне кыздай, эже сиңдидей, сырдаш курбудай болуп, ынтымакта иштешип келе жатам. Өлкөнүн өнүгүүсү сапаттуу билимден көз каранды. Сапаттуу мугалим бул ар тараптуу, билимдүү, маалыматтуу, ой чабыты кең, негизи эле замандын талабына ылайык санарип мугалим. Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес ар кандай семинарлар, курстар, долбоорлор менин сабаттуулугумдагы негизги ажырагыс баалуулуктар болуп саналат. Мен тандаган предмет жаңыланууну талап кылат. Ошол себептен информациялык, коммуникациялык окуу процессинде квалификацияны жогорулатуу жана STEM окуу долбоорлоруна катыштым. Мындан сырткары, жасалма интеллект мугалимдер үчүн жаңы доор, ошондой эле Python программасын үйрөнүү үчүн онлайн курстарда окудум. Анда үйрөнгөн ар кандай методдор, стратегиялар, информатика мугалиминин билимине билим кошуп, күнүмдүк сабакта салымы чоң. Мен окуучуларга билим берүүдө, календардык план түзүүдө, ченемдик укуктук документтерге таянуу менен түзөмүн. Алгач билим берүүдө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жалпы билим берүүнүн стандарты, андагы жоболор, мектептик жалпы билим берүүнүн максаты, милдети жана окутуунун түзүмү, анын натыйжаларын, баалоо критерийлерин колдонуу менен сабак өтөм. Сабаттуу, санарип мугалим катары ар кандай техникалык каражаттарды ар бир сабагымда колдонуп, интеграцияланган класстарда окуу китеби басылып чыгалык болсо дагы, электрондук китептерди кагаз түрүндө чыгарып, балдарга жеткиликтүү маалымат берүүгө ар дайым аракеттенем. Дагы белгилеп айта кетчү нерсе, окуучуларымдын арасында информатика сабагын сүйүп окуп, кызыгуу менен Scratch программасынан өз оюнун жараткан балдар да бар. Информатика сабагы негизги программаларды окуп үйрөтүүчү предмет. Азыркы учурда ар бир балага Python программасын үйрөтүп жатып, өзүм кошо үйрөнүп жатканым шексиз. Окуучуларды сабакка кызыктыруу максатында санариптешкен оюн зоокторду ойнотуп, предметиме байланыштуу ойноп жатып билим ал долбоорлорун колдоном.
Мындан сырткары Мугалим ай, Билим ай жана башка ушул сыяктуу сайттардан темага байланыштуу тесттерди кызыктуу алуу максатында жомок сыяктуу же оюн катары алууну пайдаланып келем. Мындан сырткары Quizzes, Canva, Canhook ушул сыяктуу программаларды да колдоном. Менин алдыга койгон эң негизги максатым окуучуларга информатика илиминин негиздерин үйрөтүп, бардык программалар боюнча баштапкы түшүнүк берүү. Ошондой эле программалоо жана IT тармагына кызыгуусун арттырып, окуучуларды заманбап санарип дүйнөгө даярдоо. Инсанды тарбиялоо табияттан ата-эненин милдети катары белгилүү. Бирок кандай гана пенде болбосун, ата-тамгасын таануудан баштап келечектеги турмуш жолун туура тандоону да сабаттуу мугалимдин күжүрмөн эмгеги артында багыт алат. Менин колумда окуп жаткан ар бир окуучумдун келечекте мыкты инсандардан болуп чыгуусун каалайм жана ал үчүн колумдан келген бардык иш-аракеттин баарын жасайм. Эсимден чыгарбайм билим